ар бир үй бүлөнүн өзүнүн деген калемпири бар, таттысы бар, балы бар, холодильнигин ачып көрсөң дегендей. Бирок сыртында холодильник жакшынакай алтын бойдон, аппак бойдон турат. Анын сыңарындай эми 10 жыл чогуу түтүн булатып жашагандан кийин экөөбүз бир туугандай болуп калдык. Кээ бир учурда деген ал өзүнүн сөзүн айтат, мен өзүмдүн сөзүмдү айтам, ушунусу дагы балдардын келечеги үчүн бир жакшы эрежелерди киргизип, дагы да болсо алдыга умтулуш үчүн кээ бир учурда мындай коркутуп коюш керек экен да. Жөн эле коркутуп атасызбы? Ооба, арыз жазам болбосо деп, же болбосо ал деле өзү айтат. Кел, кечке чейин иштей бербей, бир учурда эс алууну алышың керек деп ал мага талап коет. Мен аны аткарганга аракет жасаймын. Эгерде адам айткан нерсесин аткарбай жатса, мындай коркутуш керек. Ажырашкан жокпуз. Анда сиз ажырашпай эле жөн эле коркутуп Бирок атасыз. ооба, арыз ачуу мындай чындыкты айтыш керек да туурабы? Мындай ачууланып барып жазгам, анан бирок кайра ойлонуп, баягы эми ачуу менен эч нерсени жеңбейсиң да бул жашоодо.